Москва, Қазақстан границаға чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard. Өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Лаззат Нуркожоеванын жигити Баңгизат таратууга чектелип кырмалды. Президент Садыр Жапаровдун энесинин кызынын жигити укук коргоо органдары тарабынан кырмалганын президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов 10-июлда ырастады. Алагөзов бул тууралуу Фейсбуктагы баракчасына жазып, Лаззат Нуркожоеванын жигити тууралуу маалымат учак менен кыздын колун суроо иш-чарасынан кийин белгилүү болгонун билдирди. Бул жигиттин башкы максаты өзүнүн мыйзамсыз иш-аракеттерин жашыруу үчүн жогорку бийликтегилерден калкалоочу адамдарды крыша табуу болгону ачыкталды деп божомолдоого толук негиз бар. Баса белгилей кетсем, президент Садыр Жапаров ким болбосун мыйзамсыз иш-аракеттерди жаап жашырып, калкалоого албайт деп жазды президенттин басма сөз катчысы. Аскат Алагөзов эми мурдагы жигиттин жана анын шериктеринин мыйзамсыз иш-аракеттеринин чоо жайы тергөө амалдарынын жүрүшүндө аныкталарын кошумчалады. 9-июль күнү айрым маалымат каражаттарында жана сот тармактарда президент Садыр Жапаровдун энесинин кызы Лаззат Нуркожоеванын жигити жакын эле кыздын колун тег учак менен барып сураганы коомчулукта катуу талкууланган Автандил Сабырбеков 5-июлда синтетикалык баңгизат сатууга шек саналып кармалганы тууралуу маалыматтар тараган. Аны менен кошо дагы 10 чакты адам кармалганы, баары тергөө абагына камалышканы жазылган. Булак Азаттык. Орусияда мигрантты депортациялоо мыйзамдарын күчөтүү сунушталууда. Орусияда чет элдиктерди өлкөдөн чыгаруу мыйзамдарын күчөтүү сунушталууда. Ички иштер министрлиги Интерфакс маалымат агенттиги жазгандай, административдик тартип бузуулар жөнүндөгү кодекске чет элдиктерди кайсыл бир мыйзамдарды бузду деген негизде өлкөдөн чыгарууга мүмкүнчүлүк бере турган кеминде 21-ине киргизүүнү сунуш кылды. Мекеме Орусияда бир жылда чет элдик жарандар аралашкан 235 миңдей административдик тартип бузуу катталып жатканын белгиледи. Министрлик кодекске сунуштап жаткан 20 берененин көпчүлүгү коомдук тартип, коопсуздук аны Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары. Метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2. Метрого жакын жайгашкан. 5 минут гана жөө басасыз. Экстремизмге каршы күрөш жаатындагы укуктарды коргоого багытталарын кошумчалады. Бул чет элдик жарандарды Орусиядан мажбурлап чыгарууну тездетүүгө мүмкүнчүлүк берет деп айтылды Ички иштер министрлигинин маалыматында. Орусия полициясы мигранттарга карата түзүлгөн административдик протоколдордун көбү тартип короо органдарынын коомдук коопсуздук жана укук тартиби боюнча мыйзамдуу талаптарына баш ийбөөчүлүккө байланыштуу экенин айтууда. Административдик жазалоонун мыйзам бузууну алдын алуу функциясын күчөтүү максатында Ички иштер министрлиги белгилегендей, сунушталып жаткан мыйзамга миграция эрежелерин бузган адамдарга салынуучу айып пулду көбөйтүү тууралуу нормаларды киргизүү каралууда. Быйыл 22 мартта Москва облусунун Красногорск шаарында Крокус Сити борборунун 6 миңдей көрүүчүгө эсептелген концерттик залында отургандарга кол салуу болгон. 4 киши автоматчан кирип барып, адамдарды аткан жана өрт койгон видеолор тараган. Кеминде 145 адамдын өмүрүн алган кол салууга шек саналып, кармалгандардын көбү теги тажикстандык экени аныкталган. Ошондон кийин Орусияда Борбор Азиялык эмгек мигранттарына, айрыкча тажикстандыктарга талап катуулап, депортация, өлкөгө киргизбөө, куугунтукка алуу жана ар кандай басым күчөгөнүн укук коргоочулар жана алар өздөрү айтып жатышат. Булак Азаттык.
Бишкекте Тушкелди таштанды ыргыткан 8 кишиге 107 миң сом айып салынды. Бишкек мериясынын муниципалдык инспекциясынын инспекторлору белгиленмеген жерге таштанды таштоо фактысы боюнча эреже бузган 8 адамды аныктады. Кала мериясынан кабарлагандай, ар бир факт боюнча укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык административдик чаралар көрүлдү. Эреже бузгандарга карата салынган айып пулдун жалпы суммасы 107 миң 500 сомду түздү. Акунбаев көчөсү 7 апрель көчөсүнөн Достоевский көчөсүнө чейин, ошондой эле Арча Бешик конушундагы Чуртеков көчөсү текшерилип, белгиленмеген жерге таштанды ыргытуу фактылары аныкталды. Урматтуу шаар тургундары, таштанды белгиленмеген жерге таштоону өтүнөбүз. Борбор каланы көрктөндүрүү эрежелерин бузуу фактылары катталган учурда күнөөлүүлөр жоопко тартылат деп айтылат билдирүүдө. Булак Суперкежи. Мындан ары баласына алимент төлөбөгөндөр кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койгонун 9 июлда басма сөз кызматтан кабарлады. Ага ылайык кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизилет. Кабыл алынган мыйзам Конституциялык соттун 2022 жылдын 28 декабрындагы чечимин ишке ашырууга багытталган. Аны жогорку кеңеш 29 майда кабыл алган. Мыйзам менен кылмыш жаза кодекстин 178 беренеси жаңы редакцияда баяндалып, азыркы учурда күчүндө турган редакциясына салыштырмалуу кошумча квалификациялык белгилер менен толукталууда. Тактап айтканда, баланы же болбосо жашы жеткен, бирок эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж балдарды багууга милдеттүү болгон адамдын өз эмгек акысын жана ага теңиштирилген кирешилердин өлчөмүн жашырган, төмөндөткөн, ошого тете соттун чечими боюнча ишке орношуудан баш тарткан адамдар үчүн жазык жоопкерчилиги каралууда. Булак Суперкежи. Бажы кызматына тергөө жүргүзүү укугу берилди. Мыйзамга президент кол койду. Садыр Жапаров бажы иши чөйрөсүндөгү кылмыштар жөнүндө Кыргызстандын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Документке ылайык бажы органдарына кылмыш жаза кодексинин экономикалык контрабанда, бажы жыйымдарын төлөөдөн качуу, бажы чек арасы аркылуу алып өтүүнүн өзгөчө эрежелерин белгиленген буюмдарды алып өтүү беренелеринде каралган кылмыштарды тергөөгө ыйгарым укук берилет. 5 июнда жогорку кеңеш тергөө функциясын мамлекеттик бажы кызматына кайтаруу боюнча мыйзам долбоорун 3-окууда жактырган. Документти министрлер кабинети демилгелеп, долбоор мыйзамдардагы карама-каршылыктарды жана боштондуктарды жоюуга багытталганы белгиленген. Анын негиздемесинде мыйзам долбоору бажы органдарына аталган чөйрөдөгү кылмыштарды тергөө укугун берүү үчүн иштелип чыкканы жазылган. Документте бажы органдары өз компетенциясын чегинде республиканын тышкы экономикалык коопсуздугун камсыздай турганы, аткезчилик жана бажы төлөмдөрүн төлөбөгөндөр менен күрөшүүгө, баңгизаттарды жана курал-жарактарды мыйзамсыз жүгүртүүгө бөгөт коюуга, ошондой эле эл аралык терроризмге каршы турууда көмөктөшөрү айтылган. Булак Суперкежи. Кулак мурду кесилген Аселди абактан мурунку күйөөсү коркутууда. Текшерүү башталды. Кулак мурду кесилген Асел Ногойбаевага абактагы Азамат Эстебесовдон түшкөн коркутуулар боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматтан билдиришти. Анда бардык материалдар атайын прокуратурага өткөрүлүп берилгени айтылган. Башкы прокуратурадан маалымдашкандай, аталган факт боюнча жабырлануучунун жактоочусу тарабынан атайын прокуратурага чара көрүү өтүнүчү менен арыз түшкөн. Учурда жактоочунун арызы катталып, текшерүү жүрүүдө. Анын жыйынтыгы менен жооптуу адамдарга юридикалык баа берилет деп айтылат көзөмөл органдын маалыматында. Белли кетсек, Асел Ногойбаева анын абакта жаткан мурдагы күйөөсү коркутуп жазгандарын скриншот кылып соцтармага жарыялаган. Түрмөдөгү Азамат Эстебесов 2 жылдан кийин барарын, абактан качып чыкса болорун, мурдагы аялы тууралуу баарын билерин жазган. Эске салсак, былтыр 20 сентябрда Бишкектин чет жаккасындагы Селекс айылында 36 жаштагы аялды жана анын 39 жаштагы мурдагы жолдошу бычактап, кулак мурдун кесип салган. Ал буга чейин да жабырлануучуну зордуктаган үчүн 5 жылга кесилип, бирок пробация аркылуу эркиндикке чыгып кеткени белгилүү болгон. Мурдагы аялынын кулак мурдун кескенден кийин гана сот анын ишин кайра карап, зордуктоо фактысы боюнча 8 жылга кескен. Ал эми селекциядагы кылмыш боюнча күнөөлүү деп табылып, жалпы 20 жылга эркинен ажыратылган. Булак Суперкежи. Камчыбек Ташиев кызы Сумая менен беттеш көрүүгө барды. 9 июлда Борбор Азиянын футбол ассоциациясынын 20 жашка чейинки жаштар курама командалары чемпионаты алкагында өткөн Кыргызстан жана Тажикстан курамалардын беттешине Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев күбө болуп, анын жүрүшүндө БАФа башкы катчысы Улукбек Каримов менен жолугушту.
КФБ жетекчиси Бафа башкы катчысын жылуу тосуп алып, бул турнирди өткөрүүгө ассоциациянын мүмкүнчүлүк түзгөнүнө ыраазычылык билдирип, ал өз кезегинде турнир мыкты уюштуруучулук деңгээлде орун алып жаткандыгын белгиледи. Жолугушуунун аягында футбол ассоциацияларынын жетекчилери уюмдардын вымпелдери менен алмашышты. Булак Серепкежи.